Bitirdi körüp kete turgan bolsak. Mına qarаңыздар, kapustan çıqqan. Markermen ekkenizge qanday soğunun çıqqan. Jök bolup turat, qanday жақсы çıqqan. Markermen sepkenimiz. Endi mına ança-munça çöptör çıkıp turja, уже çöğün otonu başlasa da bolat. Dagın bir nerse mana bu markermen sepkende otoğun öte jеңil bolat da. Mындай кичинекей жыгарчы мыкты алып туруп эле арасында ойып коебуз, çöptөр отолуп калат. Ушул эле убакта бул мына көчөттөр өсүп турганда уже подсыпка да болуп калат астына. Караңыздар, мына çöptөр өлүп атат уже. Жеңил отогонго дагы. Мына капустабыз чыгып калыптыр уже. Муну ачып эмсекен, эртең менен күн чыккыча ачып туруп, шамалдатып туруп, анан отосок отогонго боло берет. Эми пияз да көрөлүчү. Бирок пияз бар экен да 1-2 күн. 1-2 күн өссүн, анан кийин отогобуз. Азыр отогобузда көмүлүп калат экен. Жаап коелук. Эми өтүп помидорду көрсөк. Мына помидорлор да уже чыгып калыптыр. Арасында анча-мынча чырмооктор бар экен, чөп бар экен. Мына маркермен эгилген, бирок жөө кичинераак алынып калыптыр бул жерде. 5 см эмес, 3-4 см болуп калыптыр. Мына бул да уже тегиз чыгып келатат экен, да 1-2 күн турса тегиз желип калат, анан ачып отосок боло берет. Мына урматтуу катышуучулар, бүгүнкү сабагыбыз да бүттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Эми ар кайсы группада өзүнүн тренерлери бар. Ошо тренерлер менен WhatsApp аркылуу байланышып, сабакты уланта беребиз. Саламатта калыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Мана бадыраң деккенде мындай стаканчиктерге эгип койсоңуздар, секен өсүп өнүп чыга берет. Кийин мына билесиздер, бул жылуулукту жакшы көргөн өсүмдүк. Азыр жер топурак температурасы өтө эле пасты кылат бул бадырың тууралуу. Эккениңиздер менен жакшы өнбөй чыкпай калышы мүмкүн, сууктук кылып. Ошондон мындай стаканчиктерге эгип койсоңуздар, өзү өнүп чыгып тура берет. Качан жерде топурактын температурасы 14-16 градустан жогору болгондон кийин көчүрүп эгип коесуздар. Анан бир сунуш бар сиздерге айта турган. Бадырың эксеңиздер бир 15-20 стакан түп эгип койсоңуздар болот бүгүнкү күндө. Себеби азыркы убакта биз сепкен бадырың пышканда базарда коондарыбыздар чыгып калат да, бадырың анча кетпей калат. Базарда да өтпөй, өзүңүздөр үй бүлөңүздөр аз эле колдонулуп калат. 10-15 түп эгип койсоңуздар балдар жеп турганга болот. Анан калган июль-август айларында эксеңиздер, сентябрь-октябрга барып пышат. Базарга сатсаңыздар да пул болот, анан консервацияларга да жакшы. Рахмат, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Жана азыр паримди көрүп келдик, маркермен сепкенди. Өткөн сабакта биз өттүк эле 5-чик рейка аласыздарды. Рейканы томолотуп кеткенде ар бир күндан жөөк чөктү. Бирок кээ бир дыйкандарыбыз мындай маркер жасашып алыптыр, караңыздар кандай ыңгайлуу. Ар бир аралыгы 5 см. Ушундай эле алып басып жылдырып кете берет. Ушуну баарыңыздар жасап алсаңыздар болот.